Анан вактыбызда болуп калыптыр. Акыркы бир кыскача Кыргызстандагы бир көйгөйлүү маселеге токтолуп өтөлү. Азыр мынау дини блогерлер жана башка блогер тармагын иштеткен журналисттер көпчүлүгү топтолуп, мына ушул биздин кыргыздын, улуттун, мамлекеттин башын жеп аткан, мусулмандардын башын жеп аткан TikTok деген бир акмакчылык бир программа бар да. Ошол программага каршы жалпы блогерлер, жалпы дини блогерлер, жалпы журналисттер кичине бир өзүнүн ой пикирин билдирип атат. Албетте, мен дагы ушул TikTok тууралуу кичине изилдеп чыктык. Өзүңүздөр мына кичине араб тилин билгендер болсо, араб тили менен TikTok деген сөздү Google'га жазып көрсөңүздөр, анын сөздүк маанисин чыгарып берет. Тик-так деп жазасыз, TikTok деп туруп Google'га жаза турган болсоңуз, ушул сөздү чыгарды. Шадидул хумк. Шадидул хумк дегени акмактыктын туу чокусу деген сөз. TikTok өзүнүн максатына жетип атат биздечи. Чындыгында ага киргендерди карасаңыз, акмактыктын туу чокусуна жетип атат. Улуттун намысына, улуттун үрп адатына, мусулмандын намысына бир залакасын тийгизе турган амалдарды кылып атат. Эми ал амалдарды айтканга тил барбайт. Кээ бирлер эч кимдин башына кийип, ошол жерде прямойдо элдин алдында отуруп, ит кыбаган кылыктарды кылып атат. Бул мусулмандын баласына, мусулман инсанга дегеле улутуну бекем кармаган инсанга бул жараша турган адам эмес, жараша турган амал эмес. TikToктон хит болом деп ит болуп атканын өзү билбейт атта. Бир кичине бир ойлонуш керек мусулман инсан болгондон кийин. Анын кылган кээ бир амалдарыны кафыр көрсө уялат. Кафыр дагы не ушундай ам кылабы деп уялат. Сен мусулмандын баласысың го. Сен мусулмансың го. Кандай бул эркеги деле, аялы деле бир уятын жоготуп, эркектерибиз намысын жоготуп коюп атат ал жердечи. Аялдын кийимдерин кийип кээ бирлери чыга калат. Жок, бул нерсе сиз менен биздин салт санабызга, үрп адатыбызга өтө бир жат көрүнүш. Биздин улутубузду, биздин бир үрп адатыбызды, биздин салт санабызды, биздин шариатыбызды жок кыла турган, аялдарыбыздын уятыны, эркектерибиздин намысын жок кыла турган нерсе. Буга чейин айттык го, пайгамбар алейхиссаламдын хадиси бар. Sen bir жерде bir munkar iş görsün, sen bir жерде bir жаман iş görsün, eğer kudretin jetse oşol işti kolun menen toktot deydi. Kolu menen toktotkongo kudreti jetkenlerge biz kayrılabız. Kim bolbosun, oşol biyiliktegiler, oşol kudreti jetkenler, oşol insandardı toptaya turgan, eldin aldında sözü var insanlarga kayrılarыбыз uşul. Keliңizler, Peygamber aleyhisselam oşol hadisini eske alıp, uşunday bir жаман iş bolup atkanda, kolubuz menen özübüzdün salımızды koşolu. Kolu menen kudreti jetpegender bolso, tili menen oşol işti toktotkonga hareket kılsın. Tili menen toktotsun. Oşol tili menen da toktotkonga kudreti jetpegender, jok degende жүрөгүнөн аны жаман көрүp койсун дейт да. Kalgan kudretimiz jetpegender bola turgan bolsa, жүрөгүбүздөн ошолордун кылып аткан амалыны жаман көрүп, алардын прямойуна кирип алып, хакате ошол жерде жарып, күлүп отурбастан, аларга каршылардан, аларга жок дегенде жүрөгүбүздөн жаман көргөндөрдөн болойлу. Аларга салым кошуп, кайра аларга бир лайк деген нерселерди басып, кайра аларды хит кылып отурбастан, аларды көрбөй өзүбүздүн амалыбызды кылайлы. Анан бул нерсеге жалпы Кыргызстан боюнча ушул нерсеге катуу көңүл буруш керек. Бул биздин жаштарыбызды дагы бузат да. Ошолор чыгып алып прямойда ар кандай бир жаман бир уяттуу нерселерди кылып атат. Анан биздин жаштарыбыз дагы ушундай кылса болот экен деп калат андачы. Жаштарыбыздын аң сезимини бузат. Наузу билла, кечеги аталарыбыздан Манас атабыз, Алымбек татка, Курманжан таткалар тирилип эле ошону көргөн болсо, ошо сенин кылып аткан TikTok'та кылып аткан амалыңа бетиңе түкүрмөк да. Бетиңе өзү ham жакшылап түкүрмөк. Бул нерсе дегеле мусулманмын дегенге эмес, өзү негизи кичине бир акыл эси бар адамга бул жакшы амалдар болбойт ат бул жактачы. Өтө бир уяла турган амалдар болот. Айттым го, кээ бир амалдарды көрсөң, кафыр жанында кыжалат. Ол амалын көрүпчү. Кафыр дагы уялат, шуну ham мусулман кылабы депчи. А сен мусулмансың. Келиңиздер, ушул нерсеге жалпыбыз жапатырмак, ушул нерсеге каршылардан кудретибиз жетсе, токтоткондордон болойлу. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyya wa rasulah.
жараткан Аллах ушул жума күнүндө алаканчай олтурган жамаатыбыздын кылган дуа тилектерин жалпыбыздан кабыл кылгын я Роббал аламин. Ушул жума кутбасында айтылган аяттарга, хадистерге угуучу бенделерден кылып, уккан аят хадистерге амал кылуучулардан кылгын я Роббал аламин. Жалпыбызды ушундай бир зулум кылбаган, зордук кылбаган, жаш балдарга зулум кылбагандардан кылгын я Роббал аламин. Балдарыбыздан эли жерге кызмат кылган, динге кызмат кылган, мекенине кызмат кылган жаштарды чыгаргын я Роббал аламин. Балдарыбыздан ушундай бир бузуку амалдарды кылгандарды узак кылгын. Ушундай бир жаштарыбызды бузуп аткан TikTok деген балекеттерди өзүң элибизден, журтубуздан, мамлекетибизден узак кылгының. Роббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар би рахматика я архамар рахим.